ортолоп. Аяздуу күндөрдүн биринде устаканада аттарды такалатып жүрөт элем. Аңгыча болбой башкарма алакандай кагазды ала чаап келди. Коркконумдан койго кой. Бул эмнең деп жибериптирмин. Ой, Токон жеңай, коркпоңуз. Бул телеграмма Майсалбектен экен. Новосибирден жибериптир. Берип асыңыз, деди Дүсөнбай. Азыр токтобой станцияга жөнөңүз. Уулуңуз 2 күндө биздин станциядан өтөт экен. Жолугуп калайын дептир. Чөп жем салдыртып, арабаны дайындатып койдум. Толгона жеңе, кечикпей жөнөңүз. Сүйүнгөнүмдөн эмне кыларымды билбей, устаканада алдастап, ары жүгүрүп, бери жүгүрүп отуруп, анан түз эле үйдү көздөй бет алдым. Майсалбегим тоссун дептир. Майсалтайым келсин дептир. Сени тоспогондо кимди тосом, кагылып кетейин уулум. Түн эле учкан кыштай жөө жүгүрүп отуруп бараармын. Деп эле өзүм менен өзүм сүйлөшүп, чыкыроон аязда алашала тердеп келе жаттым. Ушинтип отуруп, станцияга күн батарда жетип бардым. Станция турган жер Капчыгайдын ичи, шамалдын уюткусу ушул жерде эмеспи? Кар учуруп, ыркырап турган экен. Аңгыча болбой, алыстан поезддин үнү чыкты эле. Мен буту колум титиреп, жүрөгүм колкомо тыгыла түштү. Бурганак сапырып, жүк ташыган поезд жай келип токтоду. Вагондордун ичи жык толгон жүргүнчүлөр экен. Катын балдары да бар, көбү солдат. Кимдер экенин, кайда бара жатканын Кудай билсин. Майсалбегим көрүнбөйт. Вагондорду жандай жүгүрүп баш баккан кишилерден Субанкулов Майсалбек барбы? Айткылачы айланайындар. Субанкулов Майсалбек барбы? Десем, кай бирлери билбей истешсе, кай бирлери унчукпай, кай бирлери күлүп да коюшту. Ушинткенче болбой, поезд ордунан козголуп жүрүп кетти. Колумдан алдырган эмедей турдум да калдым. Поезд илгерилей түшкөндө, аны узатып жүргөн темир жолчу келип, кимди күтүп жүрөсүң деп сурады. Ага ал жайымды түшүндүрүп, Майсалбектин жиберген кагазын көрсөттүм. Көрсөтсөм көз айнегин кийип окуп чыкты дагы. Сиздин уулуңуз аскер эшелону менен келе жатыптыр. Ал эми кайсы эшелон экени, кайсы убакытта өтөрү белгисиз. Кечикпесе бүгүн эртеңден жетиш керек. Балким өтүп да кеткен чыгар. Күнүнө чейин эшелон өтөт. Кээде токтобой кетет. Дегендей арсар айтты. Менин бузоргон түрүмдү көрүп, темир жол чаяп кетти окшойт. Эми мында суукта турбай, тетиңдей кирип отургун. Улам поездгелерде чыгып тосуптур деди. Бир убакта поезддин үнү угула калды эле. Мен сыртка чуркап чыктым. Түн жамынып, жин ойногондой шамал этек-жеңден булкуп, паровоздун ысык теми бетке уруп өтө чыкты да, жүк ташыган поезд жай келип токтоду. Мында келе жаткан солдаттар көрүнбөсө дагы, Майсалбек! Майсалбек барбы деп вагондорду кыдыра жүгүрдүм. Эч ким жок. Поезд кай тараптан келбесин, күүсүн кулагым чалар замат. Балким келип жетпесин деп, улам куржунумду көтөрүп, жүгүрүп тосуп жүрдүм. Эчен эшелон өттү. Бирок биринде да Майсалбекти жолуктура албадым. Түндүр окумда жер гүлдөп солкулдагандан сыртка чыктым эле. Капчыгайдын ары жагынан да, бери жагынан да паровоздордун бакыры угулуп, 2 поезд 2 жакта келе жаткан экен. Ушинтип жол карап күткөнүмдө болсочу болбой, шашканымда кай жагына умтуларымды билбей алдастап, 2 жолдун ортосунда кабалып калган экенмин. Каршы терши зулдап келген поезддер урган соккон бойдон токтобой, вагондордун астына учуруп чыкчу да алка-жалкадан булкуп силкти. Ошол куюн чымын шака-шактын ичинде да чагылганда жак чурк эткен вагондордун терезе эшиктерин сагалап, алдагы окуй Майсалбегим ушунда өтүп
титиретип эсимди оодарdı. Дөңгөлөктөр чиркелген кош темир жол. Ошондо менин жүрөгүм зыңылдагандай зың этип онтоп жатты. Gün çıktı. Düş de oldu. Tüngülüp de kaldım. Maysal Bek, men gelgençe ötüp ketken eken go. Bolboso, станцияга келген бир да эшелон койбой тосуп жаттым. Мен эмне кылам? Майсалбек менен жүз көрүшпөй калганым ушулбу? Суук кечекитей эле кое бербей, жөө бурганактап жел козголуп турду. Бир убакта чамгылтаган булуттарды жиреп, күн тийди. Кудайым-ай, ушул күндөй болуп, oğlum dağı jark etip görüne kalsaç. Keltire gör. Kuday joluktura gör dep çalındım. Uşul arada çıkış taraftan paravozun ayvattığı kıykırığı olup stansiyaga kele жатқан eşalon görüne verdi. Menin devim kıstığıp жүрөгüm alıp uçtu. Kuyruğulaşı iki parovoz çirkelip tütün, bu, kara çoyun, kızıl temir döngölök adegende öte verip adegende jaydak vagondorda çirkelgen zambirek, tankiler, janıdagı mıltıkçan kişilerinin gözgö görünüp ana vagondordun eşiginde toптолгон saldatlar kıyak, kır, sözgö, kulakka, göz gelinmey almaşılıp suuldadı. Koluna jelik çakarmagan kandaydır bir temir jolcu жүгүрүп келip meni көкрөккө түртүп temir жолдон четтете verdi. Aldaylanıp soğulup keteyim bagamay. Oşonda bir kolu menen vagondun tutkasın karmap. Bir kolu menen tımağın bulgalap koştoşup ötüp bara жатқан eken. Balama karay kıykırganımdı bir bilem. Oşol çağılganday okumda Maysalbek'tin öngütüsü en bir dağına göründü. Şinelinin etekleri şamalga çamınıp. Çaçı jelpildi. Yüzünde, gözünde, suyunçta, ökünçta, uçraşuda, koştaşuda. Ok jihagan maydanga ketip bara жатқан uğlumdun orduna. Temir joldu kucaktap koştoşup jattım. Döngölöktörдүн relsiге tıkıldap urulgаны ulağım alыстap kete verdi. Ardımdan temir jolcu menen Noğuz ayal gelip öz aldımca bıçaktap жатқан jerimden turguzuşup koluma asker tuma karmaptı. Görse Maysalbegim bunu mağa taştap ketken turbayбы? Mına oşol tumak. Oğlumdun jiti Ali da gelip turgansın. Aytkılaçı degi. Kay zamanda, kay sene uşintip öz balasın bir görüge zar bolup gözünden kan çaçırap, kıykırığı taş jarıp jol tostele. Emese oşentip jol karagan elinin en akırkısı men boloyun ılayım. Men siyaktı temir joldu kucaktap kakşagan bende bolbosun.